Құттықтау үшін сөз Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентибаевичке берилет. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, урматтуу Ооруктун каармандары, кадырлуу мекендештер, бүгүн дүйнө жүзүндө адамзат тарыхындагы эң карагашалуу окуя болуп эсептелген улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 70 жылдыгы салтанаттуу белгиленип жатат. Мындан 70 жыл мурда Рейхстагтын үстүндө желбиреген жеңиш туусу бүгүн дүйнө жүзүндө 20 кылымдын трагедиясына айланган, фашизмди жок кылган улуу жеңишти элибизге эркиндикти, тынчтыкты, биримдикти тартуулаган күрөштүн символу катары желбиреп тургандыгы биз үчүн өзгөчө сыймык. Жеңиш майрамы ары улуу, ары кубанычтуу майрам. Бирок бул кубанычты кайгы менен капа, ачуу менен таттуу, күлкү менен үй коштогондугу албетте өкүндүрбөй койбойт. Анткени бул алааматта миллиондогон мекендештерибиздин өмүрү кыйылды. Кан майданга аттанган уулун, бир көрүүгө зар болгон ата эненин көз жашын, ата деген сөздү айта албай жетим өскөн баланын өксүгүн, бешиктеги баласынын жытын искей албай кан майданда курман болгон жоокердин арманын, 10 гүлүнөн бир гүлү ачыл электе кара кийинген кыз келиндердин кайгы муңун эч нерсе менен салыштырууга болбойт. Бирок согуштун каары, азап тозогу канчалык оор, канчалык кайгылуу болбосун, 70 жылдан бери жемиш майрамы жергебизде салтанаттуу белгиленип келе жатат. Ошондон улам, урматтуу мекендештер, сиздерди улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 70 жылдык майрамы менен куттуктап, ар убак жергебизде тынчтык, элибизде ынтымак болушун каалоо менен эч качан согуш оту тутанбасын деген тилегимди билдирип кетмекчимин. Урматтуу мекендештер, улуу ата мекендик согушка Ош шаарынан 14.621 адам чакырылып, анын ичинен 3.627 жердешибиз ушул согушта курман болгон. Бүгүн согуштан аман кайткан улуу ата мекендик согуштун 26 катышуучусу эли журту менен бирге жеңиштин 70 жылдыгын майрамдап жатышат. Бул да болсо чоң дөөлөт, чексиз байлык. Улуу жеңиш майрамын белгилеп жатып, бул цифраларды эстеп жатканыбыздын себеби бүгүнкү бейпил турмуш бекер келген жок. Бүгүнкү тынчтык, бейпилдик, улуу муундун эрдиги, кажыбас кайраты, элибиздин биримдиги, темирдей бекем тартиптин жемиши болуп саналат. Дүйнөдөгү согуштардын эң катаалы, эң кайгылуусу, элибизге теңдеши жок азап тозокту алып келген бул алаамат бизден канчалык алыстабасын. Согушта баатырларча курман болгон мекендештерибиздин элеси жеңиш менен элине кайтып бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүүдө каармандыктын үлгүсүн көрсөтүшкөн эр азаматтарыбыздын эмгеги эч качан эстен кетпейт. Алардын акыл насааты, кеп кеңеши, түбөлүктүүлүктүн жарык нуру сымал келечекке
жол көрсөтүп турат. Сиздердин согуш таласындагы эрдигиңиздер, ооруктагы кажыбас кайратыңыздар, татыктуу эмгегиңиздер эч качан унутулбайт, эстен кетпейт. Сиздер тынчтыктын баркын, баасын жакшы билген улуу адамдарсыздар. Сиздердин насаатыңыздар, кеп кеңешиңиздер, өрнөктүү өмүрүңүздөр биз үчүн теңдешсиз сабак. Улуу ата мекендик согуштан аман эсен кайтып, кылым жашына жакындап калган бул улуу инсандарыбызга мүмкүн болушунча мамлекетибиз, элибиз колдоосун көрсөтүп келе жатат. Жакында эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы, Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен ардагерлерибизге ар тараптан колдоо көрсөтүштү. Өз кезегинде Ош шаарынын мэриясы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына карата бүгүн биз менен бирге жеңиш майрамын белгилеп жатышкан 26 ардагердин ар бирине 70 000 сом өлчөмүндө колдоо көрсөтүн чечимин кабыл алды. Кечээ ооруктун 54 каарманына ар бирине 10 000 сом өлчөмүндө колдоо көрсөтүлдү. Бирок ардагерлерибизге ооруктун каармандарына көрсөтүлүп жаткан камкордуктарды жетишсиз деп эсептейбиз. Сиздер андан да көп, андан да жогору камкордуктуга татыктуусуздар. Урматтуу биздин ардагерлер, буйруса жеңиш майрамынан кийин да сиздерге мамлекеттик камкордук улана берерине сиздер ишенип коюңуздар. Эң башкысы жараткандардан көрөр көзүңүздөрдүн, ичер сууңуздардын узартыла беришине биз тилектешпиз. Сиздердин улуу ата мекендик согуштагы баатырдыгыңыздар, чексиз эрдигиңиздер үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Урматтуу ардагерлер, урматтуу мекендештер, мезгил учкан куш сымал өз нугу менен өтө берет. Ал эми улуу ата мекендик согуштун кайгысы, азап тозогу курман болгон мекендештерибиздин элеси эч качан унутулбайт. Биз менен түбөлүк жашай берет. Өз кезегинде биз улуу ата мекендик согуштун баатырларынын урпактары улуу көчтүн жолун ишенимдүү улантып, өлкөбүздүн келечеги, элибиздин бакубат турмуш үчүн таалыкпай эмгектенүү менен заманыбыздын татыктуу уул кыздарынан болууга милдеттүүбүз. Бул улуу жеңишти алып келген аталарыбыздын жеңиш майрамындагы чакырыгы, насыяты, баарыңыздарды аталарыбыздын насыятына, жеңиштин чакырыгына татыктуу болууга чакырып кетемин. Улуу ата мекендик согушта баатырларча курман болгондорго жана ооруктун каармандарына түбөлүк дан. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине таазим. Жергебизде ар дайым тынчтык болсун, жеңиштин туусу түбөлүк желбирей берсин. Майрамыңыздар менен кутман калкын. Азыр сиздердин катышуңуздар менен ардагерлерибизге мэриянын майрамдык белектерин тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ош шаарынын мэриясы 1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы баатырдыгы, эрдиги, согуш жылдарындагы ооруктагы каармандыгы жана жаш муунду мекенчилдикке тарбиялоого кошкон салым үчүн улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгынын урматына Ош шаарында туруктуу жашаган улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине 70 000, ооруктун каармандарына 10 000 сом өлчөмүндө материалдык колдоо тапшырат.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кол койду. Atamekendік соғыштың ардагерлеріне Ош шаардык мэриясы 70.000 өлчөмүндөгү сыйлыктарды тапшырышты. Куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жээнбеков Сооронбай Шариповичке берилет. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун жана уруктун ардагерлери, кымбаттуу мекендештер, Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана өзүмдүн атыман сиздерди улуу жеңиштин 70 жылдык майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Бул күн биз үчүн ыйык жана баалуу, улуу жана даңктуу, кымбат жана унутулгуч өзгөчө майрам. Ага улуулук менен сыймык, кайгы менен көз жаш бирге жуурулушкан. Оор азап менен зор кубаныч ширелишкен. Бул улуу жеңишке жетүүдө миңдеген аталарыбыз, агаларыбыз согуш майданында кан төгүшүп, энелерибиз, эжелерибиз, жаш өспүрүм балдар жапатырмак орукта күн түн дебей ак дил менен эмгектенишкен. Улуу ата мекендик согушка Ош облусунан 85.000ден ашуун биздин аталарыбыз, агаларыбыз аттанышкан. Алардын ичинен 12 жоокерибиз Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамга жетишип, 25.000ден ашуун жердештерибиз каардуу согуш майданынан кичи мекенине кайтпай калышкан. Бүгүнкү күндө ал баатырлардын ысымдары тарыхтын алтын барактарына жазылып, айылдарга, мектептерге жазылып, көчөлөргө коюлуп, жаш муундарды патриоттулукка тарбиялоодо жана эскерүү максатында бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Бүгүн биз улуу жеңиштин урматына арналган майрамда мекен үчүн
kurman bolgondorдун эрдигине таазим этип, ардагер жоокерлерди оруктун эмгек каармандарын таңазалоо аркылуу жүрөгүбүздүн тереңинен ыраазылык билдиребиз. Сиздердин өлкөнүн келечеги менен улуу жеңиш үчүн жараткан баатырдыгыңыздар улуттар аралык достукту, биримдүүлүктү даңаза кылуу менен азыркы жана келечек муундар үчүн мекенин жан дили менен сүйүүнүн айкын мисалы. Баскан жолуңуздар, жасаган эрдигиңиздер, күжүрмөн эмгегиңиздер халкыбыздын ынтымагынын жаркын өрнөгү болуп кала бермекчи. Урматтуу бүгүнкү улуу жеңиштин салтанаттуу майрамынын катчылары, бүгүн биз бейпил турмушта жашап жана эмгектенип жаткан азыркы муун сиздердин алдыңыздарда түбөлүк карызбыз. Биз сиздерге татыктуу турмуш шарттарын камсыз кылуу, колдоо жана жардам көрсөтүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшоого милдеттүүбүз. Улуу жеңишти камсыздоо үчүн турмуштун оор күндөрүнө карабай, жан үрөп, эмгектенишип, фронт үчүн, жоокерлер үчүн азык-түлүк жана жылуу кийим кечелерди жөнөтүп, турушкан оруктун эмгекчилердин салымы да абдан чоң болгон. Согуштун катышууларына, оруктун эмгекчилерине Кыргыз мамлекет тарабынан белгиленген компенсациялар, сыйлыктар берилип, аларга республикалык деңгээлде камкордуктар көрүлүүдө. Бардык райондордо улуу жеңиштин 70 жылдык мааракеси турлап, согуштун катышууларына арналган эстелик комплекстер, мемориалдык тактайчалар толугу менен оңдолуп, айлана чөйрөсү көктөндүрүлүп, майрамдык салтанаттар өткөрүлүп жатат. Ардактуу ардагерлер, кадырман карыялар, баатырдын көзү өтсө да анын даң көчпөйт деп таамай айтылган. Сиздердин унутулгус, өлбөс өчпөс баатырдыгыңыздар эч качан унутулбай жана жаштарга сыймыктуу сабак, кайталангыс үлгү катары мекенчи сезимдерге түбөлүккө сакталат. Бүгүнкү жаркын келечекке багытталган жараткан эрдигиңиздер үчүн сиздерге баш ийип таазим кылабыз. Мындан ары да арабызда аман жүрүп, улуулук нускаңыздар артып, журт ичиндеги ынтымак менен ырашкерликти чындай беришиңерге тилектешпиз. Сиздерге бекем доңсоолук, бакубат жашоо, бактылуу каалык каалайбыз. Дагы бир ирет улуу жеңиш майрамыңыздар менен көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Султанов Акылбек Шакировичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу ардагерлер, тылдын катышуучулары жана биздин мекен коргоочулар, ошондой эле Ош шаарынын тургундары, жердештер, сиздерди чын дилимден Жогорку Кеңештин атынан, анын төрагасы биздин Асылбек Шарипович Жээнбековдун атынан, өзүмдүн жеке атымдан чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, мына биздин алдыбызда отурган биздин ошол 70 жыл мурун биздин жеңишке ээ болуп келген биздин бактылуу ардагерлерибиз. Бүгүн биз үчүн булар ардагер эмес, биз үчүн булар баатыр деп эсептеймин. Себеби ошол күнү, ошол уруштарда аман калышып, өздөрүнүн балдарынын, неберелеринин алдында мына ошолор менен биргеликте өздөрүн бактылуу сезип, мына бизге улуу жеңишти тартуулап келип отурат. Мен жакында иш сапарымда ушу Германия мамлекетине барып, ошол Рейхстагта болуп ошол жерде туу сайылган жерге чыгып, улуу ата мекен согушунун катышууларына, өтүп кеткен катышууларына ошол жерде Куран түшүрүп, Куран окуп келдик. Ошол жерде бизде өтө сыймыктануу пайда болду. Себеби ошол Рейхстагты 3 күн кыдырсаң дагы кыдырып бүтпөй турган өтө чоң бир здание экен. Ошол зданияны, ошол тууну сайыш үчүн ошол жерде биздин жоокерлердин көпчүлүгү, канчалаган миңдеген жоокерлер мерт кетип ошол жерде курман болгон. Мына ошол жерди көрүп келип, мен бүгүнкү күндө мына шу биздин аталарыбызга, тылда иштеген апаларыбызга баш ийип таазим кылам. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, мына ушул жеңишти бизге алып келип, жеңиш майрамдайын деген майрамдын астында дагы биздин кээ бир журт бузар, эл бузарларыбыз элди дүрбөлөңгө салып, ойлондурууга салып,
СМС'терди жазып, мына 9 майда ар кандай нерселер болот деген бир жаман ушак сөздөрдү таркатышты. Ушул таркаткан биздин элге, ошол бизди дүрбөлөңгө салган биздин эл бузар, жут бузарларга эки дүйнө жарбасын. Мен ушинтип аларга айтат элем. Биздин эл батыр эл, биздин эл ынтымак эл. Мен мындан ары биздин элге, жалпы кыргыз элине, анын ичинде Ош шаарына элине тынчылык каалайм, аманчылык каалайм, үй бүлөлүк бакубат жашоо каалайм. Биз көп улуттун өкүлдөрү катары Ош шаарында ар дайым тынчылык болсун, аманчылык болсун. Жеңиш майрамдарын майрамдап, жакшылыктарда сиздер менен биз жолугуп жүрө берели. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Куттуктоо үчүн сөз Ош шаардык кеңешинин төрагасы Примов Улан Бердибаевичке берилет. Урматтуу согуштун ардагерлери, ооруктун эмгекчилери, урматтуу шаарыбыздын меймандары, кымбаттуу мекендештер. Жеңиш күнү бул улуу, кубанычтуу майрам биз үчүн. Биздин өлкөбүзгө коркунучтуу, катаал согуш өз таасирин тийгизбеген бир да үй бүлө жок. Кимдир бирөөлөрдүн чоң атасы, чоң энеси, кимдир бирөөлөрдүн ата энелери биз үчүн, биздин келечегибиз үчүн, жеңиш үчүн өз өмүрлөрүн кыйышкан. Жакындарын, туугандарын жоготуудан оор эмне болушу мүмкүн. Мезгил өткөн сайын адамзаттын тарыхында эң катаал согуштун мекенге жана өз жергесине болгон улуу сүйүүнүн жандуу күбөлөрүнүн катары жылдан жылга суюлуп баратат. Жеңиш күнүн дүйнө жүзүнүн прогрессивдүү адамзаты согуш майданынан кайтпай калгандарды эскеришип, таазим этүүдө. Ал эми согуштан кайткандар эртик менен шаарларды куруп, өндүрүштү калыбына келтирип, мамлекетти ачарчылыктан куткарып, кыйраган өлкөнү кайра бутуна тургузушкан. Адилеттүүлүк, эркиндик, тынчтык үчүн болгон бул согушта Совет эли менен бир муштун болуп түйүлүп, ынтымак менен, биримдик менен өз ата мекенин коргоо үчүн болуп көрбөгөндөй баатырдыкты көрсөтүштү. Жердештерибиз Чолпонбай Төлөбердиевдин, Дүйшөн Кулшапоковдун жасаган эрдиктери эмне деген эрдиктер? Ата мекен үчүн, жер үчүн, жаркын келечек үчүн канча эр азаматтар кан майданда баатырларча курман болушту. Канча энелер уулдарынан, апалар жарларынан, балалар аталарынан ажырап, канчалаган көз жаш төгүлдү. Көптөгөн жер өрттөнүп, нечендеген шаар кыштактар кыйрады. Канчалаган адамдар набут болду, канчалаган адамдар майып болду. Ошон үчүн бул жеңиш биз үчүн кымбат болуп эсептелет. Согушка аттанган кыргызстандыктардын ичинен 73-ү көрсөткөн каармандыктар үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. Алардын ичинде биздин шаардыктар да бар. Алар Жумабаев, Пичугин, Немцев, Фуковский, Цинделис, ал эми Бадыгин, Парпиев даңк ордени менен 3 жолу сыйланышкан. Биз алар менен ар дайым сыймыктанабыз. Биз үчүн алар гана эмес, согушка катышкан бардык жоокерлер, ооруктун ардагерлери биз үчүн баатырлар. Алардын каармандыгына, тайманбастыгына, мекенчилигине баш ийип таазим этебиз. Тилекке каршы ардагерлерибиздин катары күн сайын азайып баратат. Бүгүн Ош шаарыбызда согуштун ардагерлеринин ичинен болгону 26 адам гана калды. Аларга канчалык алкыш айтып, мактап, даңктасак да, колдоо көрсөтсөк да аздык кылат. Биз көзөтүп кеткен жоокер аталарыбызды да, арабызда жүргөн ардактуу ардагерлерибизди да эч качан унутпашыбыз керек. Сиздердин башыңыздарга оор сыноолор туш келип, сиздер аларга туруштук берип, бүт дүйнөгө рухтун улуулугун, ата мекенге болгон сүйүүнүн, анык эрдиктин касиетин даңазаладыңыздар. Биз сиздер менен бирге жер шарындагы эң күчтүү эл жана эң күчтүү өлкө болгон мезгилибиз менен сыймыктанабыз. Келечек муун согуш жөнүндөгү бардык чындыкты билиш керек. Аны сыймык менен коргошуна биз ишенебиз. Ошондуктан чын жүрөктөн айткым келет.
Биз андай кайгы капалыкты, согуштун кандуу апатын көрбөгөнүгүз үчүн сиздерге рахмат. Биз өмүр бою сиздердин баатырдыгыңыздарды, эрдиңиздерди эсибизде тутабыз. Кылымдар өтсө да, ондогон миллион адамдын өмүрүн алган. Согуштагы Совет элинин эрдигин тирүүлөр унутпайт, изі өчпөйт. Алардын жаткан жерлери жайлуу, топурагы торку болсун. Элестери ар дайым биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Согуштун ардагерлерине, ооруктун эмгекчилерине таазим этип, чексиз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Фронттун жоокерлерине, ооруктун эмгекчилерине түбөлүк даңк. Согуш майданда курман болгондорго түбөлүк элесибизде сакталат. Эч ким, эч качан унутулбайт. Урматтуу шаардыктар, кымбаттуу согуштун ардагерлери, жаныбарлыктын эмгекчилери, улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдык майрамы менен Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктайбыз. Сиздерге жана жакындарыңыздарга бекемден солук, тынчтык, бейпилдик, бакты таалай, узак өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешпиз. Жергебизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, достук, биримдик болсун, асманыбыз ар дайым ачык болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Майрамыңыздар менен. Бир тилки аралыкта түзөнү оңго кадам да алдыңыздарда аянтта Ош гарнизонунун катышуусундагы салтанаттуу жүрүш башталды. Салтанаттуу жүрүштү Ош гарнизонунун коменданты полковник Мурзабаев Пайсылда Кудайбердиевич башкарууда. Салтанаттуу жүрүштө Ош гарнизонунда жайгашкан күч органдарынын катышуусунда аскер кызматкерлер жана укук коргоо кызматкерлери өтүүдө.